Ата-энеге жакшылык кылуу жөнүндө хикая. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бани Исраил элинде бир такыбалуу кишинин бир кичинекей баласы бар эле. Ал кишинин бир торпогу бар болчу. Жайлоого чыгарып, ал торпокту бир кишиге аманат кылып тапшырат. Ал киши дүйнөдөн кайтыш болот. Баласы да чоңоюп, балагатка жетип, абдан такыбалуу жигит болот. Ал жигит түндү 3-кө бөлгөн эле. Бир бөлүгүндө ибадат кылып, бир бөлүгүндө уктап, бир бөлүгүндө Аллахка жалынып жалбарып дуа кылат эле. Күндүз күнү иштеп тапкан акчасын да 3-кө бөлөт эле. Бир бөлүгүн садакага, бир бөлүгүнү апасына нафага кылып, бир бөлүгүн өзүнө жумшайт эле. Апасы бир күнү ага айтты: "Атаңдын бир жерге койгон аманат торпогу бар эле. Аны алып келип сатсаң, акчалуу болуп, күндүз күндөрдө кыйналып иштебей, күндүзү да Аллах Таалага ибадат кылуу менен алек болот элең." Ал жигит торпокту алып келгенде, апасы айтат: "Базарга алып барып, 3 алтынга соодалаш. Эгер кардар чыкса, сатпа. Менден сурап анан саткын" дейт. Базарга бара жатканда, жолдон бир киши чыгып, 3 алтынга соодалашат. "Жок, мен апамдан сурайын, анан сатам" дегенде, ал киши айтат: "Апаңдан сурабай эле койгун, мен сага 6 алтын беремин". Ал жигит: "Жок, мен сурашым керек" деп, апасына келип сурайт. Апасы айтат: "Ал соодалашкан киши периште. Кайра ошол кишиге барып сурагын, сатайынбы, сатпайынбы" деп. Ал жигит кайра келип сураганда, ал киши айтат: "Сатпай сактап тургун". Бир күн келет, Муса алейхиссалам ушул торпогуңдун терисине толтура алтын берип, сенден сатып алат дейт. Ошолдордо Амил деген бай киши бар эле. Анын мураскору жок эле. Андыктан анын агасынын балдары аны өлтүрүшөт. Байлыгы бизге мурас калсын деген максатта. Анан өлүктү шаардын дарбазасына алып барып таштап коюшат. Анан алар ошол шаардын элине доо кылышат, кун пулун төлөгүлө деп. Шаар эли ким өлтүргөндүгүн билбей Муса алейхиссаламга кайрылганда, Аллах Таала Муса пайгамбарга буйрат: "Бир уйду союп, анын тили менен өлүктү урсаңар, өлүк өзү ким өлтүргөндүгүн айтып берет. Ал уй картайган уй болбосун, кичинекей торпокто болбосун, орточо болсун, түсү сары болсун, куш айдап кудуктан суу тартып кордолгон болбосун". Ал эл андай уйду эч жерден таппай, акыры ошол жигиттин үйүнө табып, союп терисине толтура алтын беришет. Албетте, бул береке ал жигиттин такыбалык болгондугунан, апасына кызмат кылып, ыраазы кылгандыгынан болду. Муса пайгамбар айтты: "О Раббим, мага осуят кылгының". Аллах Таала айтты: "Сага осуятым ушул: энеңе жакшылык кыл". Муса алейхиссалам жана осуят кылгын деди. Жана энеңе жакшылык кыл деди Аллах Таала. 8 жолу сурады, абалгыда эле жооп укту. 9-сунда анан атаңа жакшылык кыл деди. Жана айтты: "О Муса, ким ата-энесине жакшылык кылса, бул дүйнөдө мен анын эң жакыны болом. Көргө барганда үлпөттөшү болом, хашыр күнүндө райым кылуучусу болом, көпүрөгө барганда өткөрүүчүсү болом, бейиште сүйлөөчүсү болом. Мен ага сүйлөйм, ал мага сүйлөйт, ортомчусуз". Муса алейхиссалам бир мүрзөнүн алдынан өтүп бара жатканда, асыр намазынын убактысы эле. Көр жарылып, ичинен бир киши чыкты. Башы эшектин башы эле, денеси адамдын денеси эле. 3 жолу эшекке окшош аңгырап, кайра көргө кирип, көр жабылды. Мен анын аялынан барып сурадым. Аялы мындай деп жооп берди: "Ал менин күйөөм арак ичет эле. Анын апасы ичпегин деп урушса, апасына: 'Сен эшекке окшоп аңгырай бересиң да' деп ыза берет эле. Ал асыр убактысында өлдү. Андыктан күнүнө асыр убактысында көрү ачылып, 3 жолу эшек сыяктуу аңгырап, кайра кирип кетет". Бул хикая шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихра медиа каналыбызга катталыңыздар.